бир дагы объектинин документтерин бир да пунктка жылган эмес. Бир дагы объекттин документи жок. 17 мартта Ош шаарында мэр Жанарбек Акаев менен курулуш министри Нурдан Орунтаев ишкерлер менен жолукту. Анда Орунтаев бир дагы объекттин келишими жок экенин айтып, министрлик курулуштарды өзүнө өткөрүп алып, мыйзамдаштырарын билдирди. Бардык объекттер боюнча, что 9 объект боюнча, что 24 объект боюнча бир дагы объектинин жана параллельный проектирование алса дагы бир дагы объектинин документтерин бир да пунктка жылган эмес. Биз муну ачык айтышыбыз керекпиз. То есть Ош шаардык мэрия тарабынан бул тийиштүү буйруктар иштеген эмес. Урматтуу президентибиздин атайын тапшырмасына ылайык бүгүнкү күндө бардык курулуштар боюнча тийиштүү биз көрсөтмөлөрдү алып келдик. Ал көрсөтмөлөргө ылайык биз жумушту эки этапка бөлөбүз. Биринчи этабы бул курулуштар жүрүп аткан, бирок аягына чыга элек объектилер боюнча бардык объектилер курулуш министрлигинин карамагына өтөт. Жана ошол курулуш министрлиги тарабынан бардык иштер аягына чыгарылып, тийиштүү документтердин бардыгы чогултулуп, акча каражаттарын туура сарптоо боюнча дагы биз иштерди алып барабыз. Ал эми экинчи бөлүгү болуп, бул курулуш иштери аягына чыккан жанагы 9 объект боюнча. 9 объект боюнча биз атайын комиссия түзөбүз. Ошол комиссия келип иштеп, эгер ошол документтердин аягына чыгарып, ошол документтерине тийиштүү иштер жүргүзүлсө, ана ошондо анан жана акча каражаттарды биз которуп берүүгө дайынбыз. Урматтуу президентибиз бүгүнкү күндө атайын тапшырманы койду. Бул иштердин бардыгы аягына чыгыш керек. Бул жерде биздин калкыбыз жана элибиз Ош шаарынын эли мындайча айтканда барымтада калбаш керек. Ошондой эле министр мэриянын бюджетинде курулуштарды аягына чыгарууга каражат жоктугун белгилеп, каражат республикалык бюджет менен президенттин турукташтыруу фондунан бөлүнүп берилерин айтты. Ал эми кала башчысы Жанарбек Акаев учурда эсеп палатасы текшерүү жүргүзүп жатканын билдирип, мэриянын карыздары боюнча жакынкы күндөрү маалымат берилерин билдирди.